Assalamu alaikum Москвада туугандар, жердештер. Бүгүн кайрадан Жөнөкөй ТВда биздин конокто Эркинбек Бакберген, Куба. Siz экология тармагын карашыңыз керек. Тоо-кен тармагы канчалык керек экен? Бауырына кошумчалап кетейин. Тоо-кен тармагы керек. Биз казып аткан алтын, темир, көмүр бул деген биздин жашообузга керек. Биз машина, ар кайсы көмүрдү, үйүздү жылып атканга керек. Бирок мунун баарын биз буга чейин казып аткан, муну кийин эле казып кетебиз. Биз эмне дегенде бизге бул аябай керек. Биз буга муктажбыз. Анан азыр деген жаңы технологиялар бар, система разработкалар бар. Ошолордун баарын колдонуп, мындай айта турган болсок, мындай экологический вредти көп келтирбей, мындай туура азып, туура колдонуп өткөрсөк болот да. Жаш башында кайсы бир месторожденияны каза турган болсо, ошону проекттин башынан баштап коюп аягына чейин бүтүрүп, ошо месторожденияны казып бүткөндө эле болду, кетип калды дебей, аны кийинкисин да ойлоп, кийин ошол казып бүткөндөн кийин дагы кандай бир таасир тийбеш үчүн ошонун баарын проекттерин түзүп, ал казып бүткөндөн кийин аны кандай бир ошого акча бөлүп, ошо бир кандай десем бир компания казып баштаганда эле, менин оюмча бир ал компания сразу эле акчасын бөлө башташ керек да. Ошол месторождение казылып бүткөндөн кийин, ал кийинкисинен кийин дагы ошону карап, ошону бир кандай бир экологический вред келтирбеш үчүн аны дагы караш керек да. Ар кандай эмелер бар, толуктап кетиш керек да. Анан силер практикага барып атасыңар, менин билишимче. Ошо практикага барганда бир тоо кени боюнча бир өзүңөр ичине мындай бир кайсы деңгээлде бир кандай бир каражаттык жагы болобу, же бир мамлекетке пайдасы тие турган жактары барбы, же бир Россиянын тоосунун составдары болобу, кандай бир ошол жөнүндө маалымат берип кетсеңер. Биз эколог экологтун бир жерден практиканы өткөрбүз. Ал деген Мурманск областынын Кировский шаары, Размчевский рудник, Апатит акционерлик коому. Бул жер алар деген апатитово нефилиновая руда деп коет. Ал рудадан болсо, бул удобрениялар алынат. Анан булардын запасы дагы 100 жылга жете турган запасы бар. Анан алар деген экологиялык басымды аябай жасашат. Биз ошо ала турган нерсебиз, алардан ошол технологиялык оптимизацияны үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, канчалык деңгээлде ошол көбүрөөк пайда келет. Мисалы, Кыргызстанда болсо кандай? Ошол Кыргызстанда мисалы оптимизацияны көп жүргүзүшпөйт, технологияны өзгөртпөйт. Ошо биз деген ошол Россиядан деген мүмкүнчүлүгү да жок пока. Россиядан ошону үйрөнүшүбүз керек да. Биз деген ошол замандан артта калбай, адамга максималдуу түрдө безопасныйлык, максималдуу түрдө адамдын мындай адам жок биз добыча кылган үйрөнүшүбүз керек да. Адамдын таасири жок болуп, адамга максималдуу безопасный болуп туруп үйрөнүшүбүз керек. Ошондо алып кетсе адам өлбөй, техника түшкөндө. Ошону негизи үйрөнүшүбүз. Кичине кошумча кетсем, ошо биз практикада жүргөндө, практиканы өтүп атканда ошол месторождение бүттүгү оптимизированный болчу да. Почти көбүнчө жумуштун баарын техника кылчу. Анан биз кээ бир студенттерибиз бар, ошол студенттер Кыргызстанга барып өттү, Кыргызстандан көрдү. Анан айтып атышат, ошо бизде деген ошондой кулган айткандай оптимизация жок да. Бардыгы эле ручной турат да, бардыгы эле кол менен. Көмүрдү дагы. Көмүрдү деле, алтынды деле бардыгын кол менен кылып, анан бизде ошондой оптимизация жок да. Ошонучу, мисалы Кыргызстанда көмүр оптимизация кылыш үчүн примерно канча деген каражат кетет ошого? Канчалык? Мисалы кара кечи бөлөк жактан бизден эмне чыгат? Көмүр чыгат, туурабы? Эң көбү. Ошол көмүрдү жана силер айткандай оптимизация, технология иштегенде кылыш үчүн канча убакыт жана канча каражат кетиши мүмкүн?
бул жерде спрос и предложение деп коет. Бизде болсо азыр көмүр жетишинче эле жыл сайын казат. Көмүрдү көп сапасы менен каза албайбыз мисалы. Анан оптимизация деген ал болсо бул адамдын катышын азайтуу гана эмес, ал деген добычаны да көбөйтөт. Канчалык техника жакшы болсо, ошончолук добыча көп болот, ошончолук ошол полезный ископаемыйды каза алганда расход азаят. Техникалык канчалык жаңы болсо, канчалык точно болсо. Анан ошого байланыштуу биздин азыркы кездеги көмүргө болгон потребностьубуз, эгер көмүрдү конкретно алып караган болсок, аз болгон үчүн биз ошол эски технологияны колдонуп, ошол бизге керектүү көмүрдү казган үчүн, ал жаңы технология болгон үчүн, жаңы технология барбай эле. Бирок эгерде биз жаңы технологияны колдонобуз десек, анда ал жерден бизге спрос өсүш керек, биринчи учурда спрос керек. Ошо спроско жараштуу биз ошону көбөйтсөк болот. Анын үчүн 2 жыл жетет деп мен жеке ойлойм да, оптимизация кылганда. Ол Кыргызстанда көмүрдөн бөлөк дагы эмне чыгат? Мага кызык да. Көмүрдөн башка алтын көбүнчө Алтын чыгат да. Алтын чыгат, анан эмеде Бакин областында Кайдеркен месторождениясында уран бар деп калган. Уран чыгарбайт азыр. азыр деле иштейт. Иштейт, чыгарылат. Анан ошол эме СНГ боюнча бизде ошо эң эле көп бизде уран. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу алып караганда бизде уран аябай көп. Бирок зыяны да ошончо көп. Зыяны да көп. Мен биринчи жолу угуп атам ошо уран азыркыга чейин чыгып аткан. Анан ошо урандан чыккандын аткодун бир жака төгүлөт, ошол абдан зыян Кыргызстанга келтирилет, жана келтирип бергенди ошону кандай кылып жоктосо болот мисалы. Биз жокко албайбыз. Прекрасно. Ал хвостохранилище деп коет. Ар бир месторождениянын, ар бир ишкананын өзүнүн хвостохранилищеси болот. Анан рекультивация деген дагы термин бар. Ал болсо өзү ишкана өзүнүн жумушу бүткөндөн кийин, ал жердеги срогу же эксплуатациясы бүткөндөн кийин ал өзүнүн чыккан отходдорду максималдуу түрдө жабып кетиш керек. Бирок баары адамдарга тийгизе турган таасири болот. Ар бир ишкана болсо өзүнчө каражат бөлүп баштайт, иштеп баштагандан баштап. Иштегенден баштап ал рекультивацияга өзүнчө фонд болот. Ал фондко акча чогулат дагы, бүткөндөн кийин ал мисалы 20 жыл иштеген ишкана дагы 10 жыл рекультивация жүргүзөт, өзүнүн артынан кийин захоронение болуп. Анан ошол захоронение болгон жерлер каралып туруш керек да, мониторинг болуш керек мамлекет тараптан. Канчалык деңгээлде ал повреждение ал МЧСтин жумушу. Алар өздөрүнүн акчасын мамлекетке отуруп берет фонддон. Анан калганы уже бул мамлекеттин мойнунда. Ал жерге жаан болот, кар болот, ошондон биз мамлекет караш керек. Өзүнүн элесин салмак. Майк, бүгүнкү майктын аягында жыйынтыктап да, мындайча айтканда, сиздер менен азыр биякта окуп 5-курс болуп калган. Анан Кыргызстанда тоо кен байлыгы боюнча иштеген кара кече бар экен. Кара кечебиз болсо эми кол менен. Кол менен касып, ошо 1-2 трактор немелерибиз бар, мен билгенден. Анан экинчи кен байлыгыбыз болсо алтын. Алтын болсо алар Канадалык, то есть аякта өздөрүнүн специалисттери бар. Анан сиздерге суроо, ушуну бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып иштейин дейсиздерби же ушу Россиянын ушу специальность боюнча кетейин деген оюңуздар барбы? Мен жеке оюм боюнча Кыргызстанга барабыз. Негизинде Кыргызстанга мындай ушу тоо кен тармагында специалисттер аябай керек. Бирок менин оюмча биз окууну бияктан бүтүп аткандан кийин бизде ушундай мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да. Ушу Россиянын бир кайсы жер биринде иштеп көрүп, биякта аябай технология аябай өнүккөн. Анан мен ойлойм ушу биякта бир 2-3 жыл иштеп көрсөм аябай ушу өзүнүн специальностью боюнча биякта бир иштеп көрсөм аябай көп нерсеге үйрөнөм деп ойлойм да. Анан ошо үйрөнгөн нерсемди анан кайра барып Кыргызстанга колдоно алам деген ойдомун да. Анан ошон үчүн ойлойм окууну бүткөндөн кийин 1-2 жыл иштеп андан кийин анан Кыргызстанга барам деп. Жылы Кыргызстанга барыш үчүн. Кыргызстанга барганда окуп бүткөндөн кийин бизди колдуктан тартып алып келген ой жок. Ошондуктан бияктан
биз ошол бияктын алдыңкы ишканаларына кирип буюрса тажрыйба топтоп, бирок сөзсүз Кыргызстанга баруу максатыбыз. Билимибизди Кыргызстанга болгону. Ушу менин билишимче биз таанышып алганыбыздын себеби дагы бир жигиттер жакшы проект алып келдилер. Кино в поисках мамы деп алып келип, ушул жактан жакшы деңгээлди көрсөтүп, жакшы кинотеатр алып, ушундай кылып бир жакшы бир мероприятие өткөргөнсүздөр да. Анан келечекте дагы бир ушундай кыргыздар менен иштешип, же бизнес болобу, же ушундай кылайын деген ойлоруңуз барбы? Силерде? Буюрса көрөбүз, анын баарын ал келечек көрсөт бар менен. Пока план жок. Жок, план бар, болгондо кандай реализация кылабыз, ошол сөздү суроошо деме турабы. Ал деген дагы ошо спроско жарашат экен. Ошо спрос кайсы жерден болсо ошого байланыштуу биз иштеген аракет кылабыз. Стив Джобс айткандай спрос пайда болду. Ошол рахмат жигиттер маегерге. Ал Эркинбек боюнча сүйлөшсөк, Эркинбек канчанчы курс? 3-курс курс. Москвада 3-курста гуманитарный университетте окуйт. Өзүнүн студент болгонуна карабастан кыргыздардын кандай мероприятиясы болбосун, диаспоранын болобу, международный ассоциация предпринимателей болобу, же посольствонун иши болобу, коюн союшуп, чайын буюшуп, колго суу куюп берип, кыргыздардын эски дебейин, кыргыздардын азыркы учурда эң керектүү иштерин Элбек жигиттин ишин аткарат. Ошо боюнча суроода окуп, кайсы убакта жанагынча мероприятияга барганга үлгүрүп жатасыз? Ассаламу алейкум. Анан экинчи суроону айтып коеюн, окууга үлгүрүп атасызбы деген ойда. Жакшы, кыргыздарды уят кылбай. Рахмат, окуу үлгүрүп атам. Меники вечерний группа болуп айтылат. Кечиндеси барып окуйм. Баягы мына жанагындай мероприятияларга күндүз барып катышып, ошол жакта успеть этем да, кызмат кылып. Анан өзүм жөнүмө айтып кетсем, мен 2009-жылы жөнөкөй эле мигрант катары келгем. Окуйм деп эмес, окуйм деп эмес да. Иштеп жүрдүм. Иштеп 5 жыл 6 жыл иштегенден кийин Болот Арзыматов менен таанышып алып, ал мага предложение кылып, ушундай окуп атат. Азыр көп эле бизде мигранттарда окуш кыйын деп ойлойт Москвада, бирок окуса болот. Окуса болот. Анан Москвадагы студенттерге условия, шарт бар да, окусачы, мисалы үчүн. Мен мисалы үчүн иштеп дагы окуп дагы да. Мисалы үчүн Кыргызстанда ал нерсе жок. Себеби мен Кыргызстанда өзүм дагы окугам. Мисалы үчүн Кыргызстанда жумуш жок студенттерге. И студенттерди жумушка алып келет. Бул жерде мисалы үчүн кечиндеги жумуштар көп. Студентмин десеңиз алат. И мындай кандайдыр бир шарттарда оңой шарт алып кой берет. Жеңилдет. Мен буга чейин азыркы убакта мен кечинде түндүз такси айтып этем. Саат мисалы үчүн эртең менен саат 7-ге чейин такси айтып, түшкү саат 2-3-ге чейин уктап, 2-3-кө чейин 5-тен кийин сабакка барып, успеть этем да, мындай баары график да. Эң жакшы. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай условиялар жок да. Окушуң керек, или иштешиң керек деген вопрос да. Мен ойлойм, мисалы үчүн ошон үчүн Кыргызстанда баары кичине бизнестерди өстүрүш керек да. Кечиндеси барып, ошол жерде студент иштеп ала турган кылып же. Күндүк тамагы. Күндүк тамагың жок дегенде, ушундай бир условия түшсө болот. Ошон үчүн Москвада окусаң болот, иштесең болот, акча тапсаң болот. Дагы бир суроо, анан кененирээк айтып кетсең, кандай кылып тапшырдыңыз? Тапшырган жеңилби же оорбу? Кайсы адамдар тапшырса болот да? Вечерний канча саат уланат ошол жөнүндө, окуу жөнүндө кененирээк? Окуу жөнүндө кененирээк айтсак, окуса болот баардыгы. Мисалы үчүн кечиндеси 5-тен 7-ге чейин, 8-ге чейин да. 3 пара, 2 пара деп коебуз. Ал үчүн мен дагы ушундай вопрос болгондо, кайсы жерден кандай документ чогултуп келем. Ушул өтө вопрос болгондо мага дагычы. Анан Болот агайга айткам мен, кандай кылып документ чогултам. Бүт баарын жазып берген, бүт кайсы жерден барып аласың, бүт баарын
жолдорун көрсөтүп берген, барган бир күндө баардык документ жолукту, бир күндө мен тапшырып алдым. Оңой. Балдар Просто кайрылса? Биз коркобуз. Коркоктук менен тартынчактык биз артка тартып койдук. Кыргыздарда ошол эме өтө мындай алганда, мисалы мен азыр окуй албайм деп көбү артка тартылат да. Орусча билбейм. Орусча билбейм. Мен самом деле өз окууга тапшырыш үчүн, мен орусча билиш үчүн окууга тапшыргам. Мен диплом үчүн эмес, ал жердечи. Потому что мен өзүм баягы айылда жөнөкөй эле кой багып, мал багып, мындай чоңойгон бала болгон үчүн орус тилин билген эмесмин. Келгенде, конечно, тилден кыйналгам. Мисалы үчүн айлыгымды сурап алчу эмесмин да. Иштеген айлыгымды качан тиет ошол айлыгым депчи. Тартынып жүрөсүң. Потому что мен азыр ушинтип бир сөздү сүйлөсөм, кандайдыр бир ката сүйлөп койсом мага күлүшөт деген түшүнүк бар да. Анан Полтарайга жолугуп айтып, мага жөн эле орус тилден курска апарың деген. Мен жөн эле орус тилин үйрөнөм десем, жок, кандай болбойт, сен орус тилин үйрөнө албайсың. Сен ушинтип окууга барып балдар менен сүйлөйсүң. Ошол жерде үйрөнөсүң. Деп анан Болтагай баягы оюма коюп эле окууга тапшырып койду. Бирок азыркы сен Болтагай рахмат айтам. Сен ушундай бир эмеге жеткизгениңечи. Азыр Кудайга шүгүр окуп атам. Кудай буюрса 3-чү курсмун. Дагы Кудай буюрса окуп, чоң ийгиликтерге дагы магистратура ушундай бир эмелерге тапшырайын деген ниеттем. Анан көп айтат, азыр бул жерде дагы айтып кеттик, юрфак, экономфак бизде дисине бирок кыргыздарда көп. Да, мындайча айтканда Мен тачкалап жатат десек болот да. жатабыз. Анан бирден бир себеп юрфакка тапшырсаңыз десем, баягы ар бир баланын атасы кумир болот да. Менин атам өзүмө кумир болгон, себеби менин атам 23 жыл уголовный розыскада иштеген, СССР малында, кийин Кыргызстан өзүнчө мамлекет болгондон соң, ошол маалда биз кичине элек, 7 жашта, 8 жашта элек да. Атам формасин кезде биз кумир туштук да, иймөгөз мындай. Анан убакыт саат өттү, ушинтип эми атамдын жолун жолдойм деген ниеттерим бар. Атам жолунду. Анан бирден бир дагы ушундай бир адамга бир себепкер болот да. Өзүбүз билгендей эле биздин азыр ички иштер министринин органы Асанов Курсан бар, ал биздин айылдан болот. Ал формасына келгенде биз дагы ошону кумир туштубуз да, качан биз дагы ушу форма кийип, ушундай бир чоң ийгиликтерге жетебиз депчи. Анан мен 11 бүткөндөн кийин толук 6 жыл окубай жүрүп калдым. Себеби жумуш менен болуп, эми үйгүлөр бар. Анан 6 жылдан кийин ушул Болтагай мага окууга тапшырып, мен сага жардам берейин дегенде, мен бирок биринчи жолу отказ кылгам. Себеби менин жашым келип калды. Ошо мен 23-кө чыктым. Мен уже кечиктим деген ой болуп Кыргызстанга кеткен Болтагай. Андан кийин ошо Асанов Курсан менен бир жерде өзүнүн айылда бир тойдо отуруп суроо берип калдым да, сиз канча жашыңызда ушундай окууга? Мен 39 жашымда биринчи дипломду алган дегенден кийин уже мен окусам болот экен. Мен кеч эмес экен. Ийгиликтин эрте кечи жок деп мага да совет берип кетти. Ийгиликтин эрте кечи жок. Азыртан окуп жетишсең болот баардык нерсеге. Окуунун качан кечи болбойт. Ошон үчүн оку дегенден анан кайра келип Болтагайга издеп таап өзүм эме кылып окууга тапшырып калган жерим ушул болду. Вечерний окуу деп коет, кечки окуу депчи бизде. Ошол 5 жыл окуйбу же 6 жыл окуйбу? 4 жыл. 4 жыл. Меники азырынча бакалавр болгон үчүн 4 жыл болду. Анан полноценный неме? Же бакалавр болгондон сөзсүз сен магистрда окуш керек. Обязательно магистрда окуш. Ошондо высший болуп атат. Азыр мисалы үчүн бакалавр бүтүп алганыңыз менен ал Высший техникум и колледжде окуп атат. Колледж уровень. Уровенде окуп атат. Качан биз магистратураны жактагандан кийин уже высший болду. Рахмат. Маеңизге мына Москвадагы кыргыздар көп өмүр көбүбүз дейинчи, каты тийбесин. Көптөр канча болду? Мен билгенден калп айтпасам, абдан көп жаштар 11-ди бүтүп бүтпөй, 9-ду бүтүп бүтпөй эле келип алгансыздар. Москвада май каймак менен, ысык шорпо менен тозуп алган жок экенин көрдүңүздөр. Ошондуктан силерге да 23-кө чыгасыңарбы, 30-га чыгасыңарбы, эркинбектей болуп, ийгиликтүү жерде. Ошо сөзүңүздү бөлүп кетсем, ошол Москвада азыр мисалы үчүн орустар менен жолугуп отуруп калсам, көп эле айтат да, силер иштеген келгенсиңер депчи. Мен алардан мурда айтам да, мен окуйм, күндүз окуйм, түндөсү иштейм депчи, алардан мурда айтам. Алар не может быть деген сөз да. Ошон үчүн бардык эле кыргыздарга айтам, келип окугула, окуса болот, и иштесе да болот. Деп мындай бир кеңешимди айтып кетмекмин да. Жакшы кеңеш айттыңыз. Ошон үчүн айтам, баарыбыз тең эле
окуунун эрте кечи жок. Москвада ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен. Болот агайыбыз менен да интервью болгон, номерлери бар мурунку көрсөтүшүндө көрсөтүлөт ал. Ошондуктан студенттерибизге ийгилик, Кыргызстандын желегин көтөрөсүңөрбү, Кыргызстандын туузун көтөрөсүңөрбү, Кыргыздын жигиттери ушундай ийгиликке жетти. Наука жагынан дейби, бизнес жагынан дейби, окуу жагынан дейби, ар дайым кыргыздарды жерге түшүрбөй, кыргыздарды бийик көтөргөн жигиттерден болуңуздар. Буюрса биз да ошого тилектеш болуп, дагы бир 2 жылдан, 5 жылдан кийин тилеген чоң студияда жолугуп, канымтип бир ийгиликке жеткениңерди айтып бересиздер деген ойдобуз. Буюрса Эркинбек, Бакберген, Куба сиздерге абдан чоң рахмат. Кичинекей каалооңор болсоңуздар, кайрылып алсаңыздар болот. Каалообуз Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, биримдик болсун, эң биринчи. Тынччылык менен биримдик болсо, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт, Кудай буйрса. Ниетибиз бар, жакшы ниет, Кудай буйрса. Биздер ошо кошулабыз, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, өнүксүн, ошо четте окуп аткан ушундай бир студенттерибиз аябай каалайт эле, ошо четте окуп аткан студенттерибиз кайра келип, Кыргызстанга келип, ошо четтен үйрөнгөн нерселердин баарын ошо келип Кыргызстанга колдоно алат деген ойдомун да. Айтканыңыз келсин. Кыргызыбызда эң башкысы тынччылык болсун, баардыгы аман болсун, кырсыктан алыс болсун Кыргызстан. Буюрса ушул четке чыкпай эле өзүбүздүн ичибиздеги бүттүк илим тармагын, жумуш тармагын, ошол баардык тармактан өнүккөнгө тилейбиз да. Чет жакка чыкпай эле өзүбүздүн ичибизден жетсек буюрса. Биз эми биринчи поколениябыз, сетке чыга беребиз, кийинки поколение буюрса Кыргызстанда өнүктүрүп алып келет деген ойдобуз. Кийинки көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта болуп, ден соолугуңуздар чың болсун. Рахмат.